Ассаламу алейкум достор. Бүгін районный центрға келдім. Паспелиха деген районный центрге. Ушул центральный коммунистический көчөсү экен. Негизи бул жерде бар жок бар. Банктардын 3 түрү бар. Россельхозбанк, анан Совкомбанк, Сбербанк. Эмеле операторлардын түрү бар, телефонный оператордун. Бирок бизде бир гана МТС иштейт биздин айылда. Ошондуктан жолго чыгып алгандар МТС сим карта ала келиңиздер. Ошол бизден 48 километр, 20 мүнөттүк жол. Районный центр, көп иштер ушул жерден бүтөт биздин иштерибиз. Строй материал магазиндер бар, толтура. Айта кетем, квартиралар дагы бар. Районный центрда жашап иштейм дегендер албетте могу жерге келип ишке кирсе болот. Бирок бияктын айлыктары 40 миң, 45 миң, 35 миң тегерегинде. Андан ашпайт. Бирок мен ушул районго келип иштегиле деп үгүттөбөйм. Бул бизден алыс, экинчиден врачтар келип иштесе болот, бирок врачтарга тынч, ыңгайлуу жер бар жок бар. Мисалы, жумушка кирсе, бияктан нарас кылат. Врачтар жетишпейт, өз Россия боюнча врачтар аябай жетишпейт. Ошол. Бирок биздин айылга эле келиңиздер. Ким мал менен иштешем десе, жер менен иштешем десе, биздин айылга келсеңиздер болот. Башка жумуш жок. Жумуш сурагандарга айылда кантип иштеп, барып алып, ишке кирип алып, үйдү акырындап акча топтоп сатып алсак болобу, андай болбойт. Биздин айылда жумуш жок. Ошол достор, сезонный жумуштар болот. Картошка казып аткандарга. Ал жака мен сүйлөшүп берсем болот. Бүгүн же эртең жолугам ал киши менен. Макул десе, анын номерин таштап коем. Алдын ала жаз мезгилинде, жай мезгилинде, күз мезгилинде ишке жайлашканы алдын ала сүйлөшүп алсаңыздар болот ал киши менен, албетте. Ошо биздин айылда болуп калат. Бирок ал жумуш бизде эле бар, андай кара жумуштар. Толтура Кыргызстанда эле жумуш бар. Поляга алып барып иштетет, ошол эле 1,5 миң, 2 миң рубльдү Кыргызстанда полядан эле иштесе болот. Ага дагы мен силерге үгүттөбөйм. Бирок сурагандарга мен ошону айтып атам, достор. Саламатта болуңуздар.